Күнө жарык. Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Урматтуу биздин сүйүктүү балдар. Жаңыдан башталган билим сапарыңар байсалдуу болсун. А биз болсо Улуттук телерадио берик корпорациясы менен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия, ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги бирделешкен акыл таймаш интеллектуалдык теледолбоорунун 2 сезонун ачык деп жарыялайбыз. Кыргызстандын орто мектептеринин ичинен билимге умтулган, өзүнө ишенген зирек окуучулар дайыма акыл таймаш студиясына келип, бир студияда, бир максатта оюн көрсөтүп келишет. Эмесе биз оюнубуздун шарты менен тааныштыралы дагы, оюнубузду уланталы. Эми оюнубузга алгачкылардан бел байлап катышууга даярданып келген 2 команда менен тааныштыралы. Биринчи команда Бишкек шаарындагы номер 66 жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген Мурас командасы, даярдаган мугалими Алмазбек кызы Шерин. Жана алардын атаандашы Бишкек шаарындагы номер 16 жалпы билим берүү мектебинен түзүлүп келген Аманат командасы, даярдаган мугалими Качкынбаева Асель Маратовна. Азыр болсо студиябызга келген балдар менен саламдашып алалы. Саламатсыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы даярдыкта келдиңерби? Ооба. Албетте, биз ишенебиз, силер жакшы даярдыкта келдиңер деп. Эмесе, оюнубузду баштаар алдында адаттагыдай эле оюнубуздун шарттары менен таанышып алалы. Оюндун өнөктөштөрү. Евротехстрой курулуш компаниясы. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясы. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги. Суроолор тест түрүндө берилип, 5, 6, 7 класстардын мектеп программасынын негизинде даярдалат. Мынакей балдар жана телекөрүүчүлөр, бул оюнубуздун шарты болду. Азыр болсо оюнга көз салып бере турган Калыстар тобу менен тааныштыралы. Калыстар тобунун төрайымы профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Асанова Мелискан. Жана Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигиндеги улуттук маданий борбордун баш кадиси Молдобаева Нуркан. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Жакыбалиев Кутмырза. Эфирибизди баштаар алдында кайсыл команда биринчи баштайт экендигин чучу кулактын жардамы менен биз тактап алганбыз. Бирок айта кетүүчү жагдай, кийинки бөлүмдө экинчи баштаган команда кайра биринчи баштайт. Демек, алмак салмак орун алмашып турат. Баа коюу тартибине токтолсок, ар бир калыс команданын жооп бергенде жараша 1ден 5ке чейин упай берилет. Ал эми ал команда жооп бере албай калса, анда атаандашы жооп берүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Ал учурда калыстар тобу 1 упайдан 3 упайга чейин упай беришет. А биз болсо командаларга ийгилик каалап, саламдашпай иш башталбайт дейт. Келиңиздер саламдашууга кезек берели. Биринчи бөлүм. Команданын саламдашуусу. Мектеби тууралуу кыскача маалымат жана команданын атын жактоо. Команда мүчөлөрү менен тааныштыруу. Биринчи болуп бизге 16 мектептен келген Аманат командасы баштап берет саламдашууну. Эмесе сөз кезеги силерде. Аманат командасы. Саламдашу салт экен. Сабырдуу кыргыз элимде. Салтты биз да колдойлу. Салам айтып сиздерге. Салам айтам улуу кыргыз калкыма, ушул турган жалпыңа, калыстарга, кара акылды какчарган, тең таймашкан атаандаштарга. Нактуу салам айталы.
намысты колдон чыгарбай, наам алып кайталы. Салам бизден зал толуу, үмүт толуп жүрөктө, 5 кыз чыгып сахнага илим менен күлүккө. Биздин уран. Ата бабам кең келечек жараткан, аркасында биз балдарыбыз бараткан. Бизге алган аманатты ар дайым карегимде ийип көрүп сактаймын. Өтмүштөрдөн бизге калган аманат кыргыз тилим кылымдарга сакталат. Акыл таймаш оюнга аманат бүгүн аттанат. Байгели орун элесек, калайык калкыбыз мактанат. Беселип чыкса жарышка, аманат жарайт намыска, оң басын берер калыстар эгерде жобун табышса. Биз бешөөбүз 5 маңдай биригип, келечекке калтырабыз аманат. Эми биз таанышып кетели. Мен аманаттын топ башчысы Боронбаева Элима. Мен аманаттын топ мүчөсү Кулмурзаева Айдай. Мен аманаттын топ мүчөсү Абдираимова Аниса. Мен аманаттын топ мүчөсү Бешемекова Рахима. Мен аманаттын топ мүчөсү Абаралиева Акбермет. Мынакей бул аманат командасынын саламдашуусу болду. Эми биз Мурас командасына кезек беребиз. Мурас командасынын саламдашуусун чогуу угалы. Баластан балдар каналы, билимге дайым жаналы, тайпанын коргоп намысын Мурас деп жар салалы. Билим гана эркин жана бийиктеп, Жусуп атам айтып кеткен те кылым. Кел курдаштар, билим үчүн талбайлы, окуучураак билимден биз калбайлы. Билим Ордо 66 мектептенбиз, күч сынашып Баластанга биз келгенбиз, ата бабам таштап кеткенбиз үчүн команданы Мурас деп биз бергенбиз. Кабылан манас элиме, кутмандуу кыргыз жериме, кадырман элдин атынан калыстарга салам айтабыз. Алото кыргыз жерим бар, арка-аркылжа жайылган, сыйлуу кыргыз калкым бар, ураандан сөзүн баштаган. Тайпабыз Мурас, Мурас, Мурас. Урааным Манас, Манас, Манас. Кыргыздын көркү боз үйү, тоонун сымыгы туу чоку, Мурас деп жазылган ар бир сызык, улуттун тамыры терең ырыс. Бүркүтү көктү айланып учат, күн нурлап оймо сүйлөп турат. Номер 66 мектеп биздин таалай салт сана сактаган билим сарай. Элибиз Мурас, жерибиз Мурас, тилибиз Мурас. Мен топ башчысы Осмонова Раяна. Мен топ мүчөсү Мырзакулбек кызы Асма. Мен топ мүчөсү Токтогулова Акчолпон. Мен топ мүчөсү Амантуров Муслим. Мен топ мүчөсү Дубанаев Абдулла. Мынакей телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, бул эки команданын саламдашуусу болду. Албетте саламдашып болсо алдык. Эми оюнубуздун негизги бөлүмүнө өтөбүз. Негизги бөлүм билимиңди сынап көр деп аталат. Экинчи бөлүм. Билимиңди сынап көр. Мында кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, тарых сабактарынан экиден суроо берилет. Эми оюнубуздун негизги бөлүмүнө өтөбүз. Оюнубуздун негизги бөлүмү билимиңди сынап көр деп аталат. Мында кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, тарых сабактарынан экиден суроо берилет. Эмесе биз оюнубузду баштайлы. Биринчи болуп бизге Мурас командасы баштап берет экен кыргыз тилинен. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Даярдыктар жакшыбы? Эмесе ийгилик каалап кыргыз тилинен силерге биринчи суроо сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү деп эмнени айтабыз? Варианттары: А. Бирдей суроого жооп берип, бирдей милдет аткарат. Б. Уңгусу ар башка болуп, мүчөлөрү окшош болот. В. Синоним сөздөрдөн туруп, бирдей суроого жооп берет. Г. Бир ыргак менен айтылып, ортолоруна өтүр коюлган сөздөр. Ойлонууга убакыт кетти. Бізде жооп даяр. Мен топ мүчөсү Мырзакулбек кызы Асма. Биздин жооп А. Бирдей суроо жооп берип, бирдей милдет аткарат. Жооп туура. Эми экинчи суроо кыргыз тилинен. Кыргыз тилиндеги муундардын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Варианттары: А. Ачык, жабык, туюк. Б. Созулма, кыска, аралаш. В. Эркин, көз каранды, көмүскө. Г. Үндүү, үнсүз, йоттошкон. Ойлонууга убакыт кетти. 15 секунд.
Бизде жооп даяр. Мен топ башчысы Осмонова Раяна. Биздин жообубуз А варианты: ачык, жабык, туюн, мун. Жооп туура. Азыр болсо биз Аманат командасын байкап көрөт экенбиз. Аманат командасы маанай жакшыбы? Даярдыктары жакшыбы? Азаматсыңар ийгилик каалайбыз. Эмесе силерге биринчи суроо. Кыргыз тилинен лар мүчөсү кандай мүчө? Варианттары: А. Жак мүчө, Б. Сөз жазуучу мүчө, В. Чак мүчө, Г. Көптүк мүчө. Биздин жооп даяр. Г варианты көптүк мүчө. Жооп туура. Эми экинчи суроо. Келбеттүү деген сөздүн синоними. Варианттары: А. Жагымдуу, Б. Жакшынакай, В. Сымбаттуу, Г. Кайраттуу. Ойлонууга убакыт кетти. Ойлонуп чечтик. Келбеттүү деген сөздүн синоними деген бул деген Б варианты жакшынакай. Жооп туура эмес. Аттың адашып калдыңар. Бул мүмкүнчүлүктү биз беребиз Мурас командасына. Мурас командасы, силерде жооп барбы? Биздин жооп даяр. В сымбаттуу. Жооп туура. Аманат командасына кыргыз адабиятынан суроо беребиз. Маанайды түшүрбөйбүз. Биринчи суроо. 3-чү шаар чыгармасында шар менен асмандын өтө бийиктигинде учуп жүргөн каарман жерге өзү тууралуу кабар бермекке кат жазат. Ошол катты жерге эмнеге ороп ыргытат? Варианттары: А. Конвертке салып, Б. Темир троско салып, В. Нанга салып, Г. Шапкасына салып. Ойлонууга 15 секунд. Биздин жооп даяр. Биздин жооп бул В варианты нанга. Жооп туура. Эми экинчи суроо. Мен бир чыгармадан үзүндү окуйм. Ал чыгарма кайсы чыгармадан үзүндү экендигин жана авторун айтасыңар. Кеттик. Күндөрдүн биринде чоң кашарга көчмө кинонун машинасы келип калса болобу? Аны элден мурун эле Абалбек көрүп өпкөсү жарылып кете жаздап, кино келди, тигинекей кино келди деп, балдардан мурда оозунуп, кыркынчыларга кабар салды. Бул кайсыл чыгармадан үзүндү болду жана автору ким? Варианттары: А. Төлөгөн Касымбеков, Адам болгум келет, Б. Чыңгыз Айтматов, Атадан калган туяк, В. Түгөлбай Сыдыкбеков, Тоо балдары, Г. Чыңгыз Айтматов, Балалык. Ойлонууга 15 секунд. Биздин жоопта бул Б. Чыңгыз Айтматов, Атадан калган туяк. Жооп туура. Эми Мурас командасын байкап көрөлү. Кыргыз адабияты сабагынан Мурас командасы кандай болду экен? Балдар, даярсыңарбы? Маанай жакшыбы? Ишенебиз. Анда биринчи суроо силерге. Белгилүү жазуучу Кусейин Эсенгожоев 3-чү шаар илимий фантастикалык чыгармасын канча жашында жазган? Варианттары: А. 32 жашында, Б. 29 жашында, В. 14 жашында, Г. 20 жашында. Биздин жооп даяр. Бул Г варианты 20 жашында. Жооп туура. Эми экинчи суроого көңүл бурабыз. Мен силерге дагы чыгармадан үзүндү окуйм. Ал чыгарманын автору ким жана кайсыл чыгармадан экендигин айтып бересиңер, Кереметтүү сен атасың, энесиң, салыштырып сага ким жер теңесин, көңүл толкуйт көркөмүңдү көргөндө,
кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Ырым менин сенин демиң эмеспи, шыктанамын минип кыял кемесин, карааныңдан кагылайын алатоо, калкып жаткан кандай сонун немесиң. Бул ырсаптары кайсыл акынга таандык? Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп даяр. Бул Б варианты Медин Албаев. Жооп туура. Башкы өнөктөштөрүбүз Евротехстрой компаниясы. Евротехстрой 17 жылдан ашык убакыттан бери жашоого жана иштөөгө ыңгайлуу үйлөрдү куруп жатат. Эмерланд 2 блоктуу, 12 кабаттуу заманбап, комфорттуу турак жай. Эсенгул Ибраев көчөсү 51 дарегинде жайгашкан. Идеалдуу планировкалар, сапаттуу материалдар жана ойлонулган дизайн. Бардык үй-бүлөгө ыңгайлуу шарт түзөт. Евротехстрой биз менен келечекке. Ошентип эң эле кызыктуу сабактардын бирине келип жеттик, тарых сабагына. Тарых сабагынан бизге биринчи болуп Мурас командасы жооп берет экен. Мурас командасын тарых сабагынан байкап көрөлү кана. Биринчи суроо. Ташка, чопого, жыгачка, сөөккө, териге жазылган жазуулар кандай аталат? Варианттары: А. Жазуу даректери, Б. Таштагы жазуулар, В. Байыркы жазуулар, Г. Эски жазуулар. Бизде жооп даяр. А варианты жазуу даректери деп аталат. Жооп туура эмес. Суроого жоопту биз эми Аманат командасынан сурап көрөлү. Аманат командасында жооп барбы? Биздин жообубуз деген бул В варианты байыркы жазуулар. Жооп туура. Байыркы жазуулар. Эми биз экинчи суроону Мурас командасына беребиз. Уламыштар, аңыз кептер, жемифтер, санжыралар, жомоктор, болмуштар эмне деп аталат? Варианттары: А. Руханий маданият, Б. Оозеки булактар, В. Тарыхый булактар, Г. Жазуу булактар. Бизде жооп даяр. Б варианты Оозеки булактар. Жооп туура. Эми биз Аманат командасына суроо берет экенбиз. Аманат командасы кана тарых сабагын жакшы көрөсүңөрбү? Ооба. Эмесе байкап көрөлү. Биринчи суроо. Монеталарды изилдөөчү илим. Варианттары: А. Нумизматика, Б. Археология, В. Сфорагистика, Г. Монетология. Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп даяр. Туура жообу А варианты нумизматика. Жооп туура. Эми экинчи суроо. Ташырабад Гербен сарайы кайсы жакта жайгашкан? Варианттары: А. Ошто, Б. Алабукада, В. Нарында, Г. Таласта. Бизде жооп даяр. Туура варианты В варианты Нарында жайгашкан. Жооп туура. Ошентип кезек география сабагына келип жетти. Албетте,
каникулдан кийин балдар канчалык деңгээлде биздин суроолорго жооп берет болду экен деп тынчсызданып турдук элек. Көңүлүбүз жайланып, балдардын берген жоопторуна канаттанып турган мезгилибиз. Азыр болсо география сабагынан кандай экендигин дагы байкап көрөлү. Аманат командасына беребиз биринчи суроону. Аманат командасы: жер бетиндеги чекиттердин бийиктик айырмаларын өлчөөдө колдонулуучу аспап эмне деп аталат? Варианттары: А. Турнабай, Б. Нивеллер, В. Компас, Г. Барометр. Бизде жооп даяр. Бул болсо Б варианты нивеллерлер. Жооп туура. Эми экинчи суроого көңүл бурабыз. Жер кыртышынын курамы, түзүлүшү, кыймылы, өнүгүү тарыхы, кен байлыктары жөнүндөгү илим кандай аталат? Варианттары: А. Геоботаника, Б. Гидрология, В. Геология, Г. Картография. Биздин жооп даяр. Бул В. Геология. Жооп туура. Эми Мурас командасын байкап көрөлү. Мурас командасы география сабагынан кандай болду экен? Жакшысыңарбы? Ишенебиз. Биринчи суроо: түздүктөрдө жер бетинин көзгө көрүнгөн чеги менен асмандын тийишип тургандай көрүнгөн сызыгы эмне деп аталат? Варианттары: А. Азимут, Б. Негизги жак, В. Горизонт сызыгы, Г. Аралык. Бизде жооп даяр. Бул Б варианты горизонт сызыгы. Жооп туура. Эми экинчи суроого кезек беребиз. Аралыкты ченеген аспап кайсыл? Варианттары: А. Компас, Б. Дальнометр, В. Нивеллер, Г. Термометр. Биздин жооп даяр. Туура жообу Б варианты дальнометр. Жооп туура. Ошентип, билимиңди сынап көр бөлүмү дагы соңуна келип жетти. Албетте, бизди көрүп аткан ата-энелер, мугалимдер дагы балдарыбыз кандай жооп берер болду экен деп тынчсызданып турушса керек. Албетте, баарыбыз кубанып турган чагыбыз. 3 айлык эс алуудан кийин балдардын жооп берип жатышы албетте бул кубанычтуу нерсе. А биз болсо оюнубуздун кийинки бөлүмүнө өтөбүз. Кийинки бөлүм улуттук нарк деп аталат. 3-чү бөлүм улуттук нарк. Мында каада салт нарк боюнча ар бир командага 2ден суроо берилет. Программанын башкы өнөктөшү Евротехстрой компаниясы. Улуттук нарк бөлүмүндө баарыңыздар билгендей, кыргыз элинин каада салт, нарк маселе, колдонгон буюм тайымдары жөнүндө биздин кийинки муундар биле жүрсө деген тилекте суроолорду берип келебиз. Бизге биринчи болуп Мурас командасы жооп берет экен. Биз силерге бир сөздү айтабыз, ал сөздүн маанисин чечмелеп айтып бересиңер. Мурас командасы даярсыңарбы? Биринчи суроо: салбурун деген эмне жана ал эмне майрам? Салбурун деген эмне, ал эмне майрам? Бизде жооп даяр. Салбурун деген илгерки кыргыздардын майрамы. Бул аңчылык майрам. Буну жигиттер ойночу, оюн зоок катары ойношчу. Эмне кылышчу эле? Бүркүт алып аңчылык кылышчу. Сонун, азаматсыңар. Эми экинчи суроо: шырылдаң ырын кимдер ырдаган?
Бизде жооп даяр. Шырылдаң ырын бул жылкычылар ырдашчу. Жылкычылар эме жылкыларын карышкылардан сактап, ошо шырылдаң ырынын ырдашчу. Жакшы. Баракелде. Эми аманат командасын байкап көрөлүчү. Улуттук нарк бөлүмүндө кандай болду экен? Биринчи суроо. Оп майда ыры кайсыл учурда ырдалат? Бизде жооп даяр. Туура жооп бул деген эме оп майда ырын эме эгиндерди чогултуп жатканда ырдашчу. Кайсы мезгил болот ошондо? Күз мезгилинде. Албетте, күз мезгилинде. Эми экинчи суроо. Чарайна деген эмне? Чарайна деген бул болоттон, алтын жасалган кийимдин сыртынан кийүүчү нерсе. Кийим. Кийим. Темир кийим. Темир кийим. Сонун. Баракелде. Мына ушинтип акыл таймаш интеллектуалдык ойнуусундагы эң алгачкы чыгарылышы соңуна келип жетти. Албетте кайсыл команда кандай ийгиликке жетти деп кубанып турсаңыздар керек. Биз болсо оюнга катышып жаткан командаларды дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Бишкек шаарындагы номер 66 жалпы билим берүү мектебинен түзүлүп келген Мурас командасы даярдаган мугалими Алмазбек кызы Ширин. Жана алардын атаандашы Бишкек шаарындагы номер 16 жалпы билим берүү мектебинен түзүлүп келген Аманат командасы даярдап жетектеп келген мугалими Качкынбаева Асель Маратовна. Биз калыстар тобу жыйынтык чыгарып бергенге чейин ойунубуздун негизги өнөктөшү тууралуу кыскача маалымат бере кетели. Башкы өнөктөштөрүбүз Евротехстрой компаниясы. Евротехстрой 17 жылдан ашык убакыттан бери жашоого жана иштөөгө ыңгайлуу үйлөрдү куруп жатат. Эмерланд 2 блоктуу, 12 кабаттуу заманбап, комфорттуу турак жай. Эсенгул Ибраев көчөсү 51 дарегинде жайгашкан. Идеалдуу планировкалар, сапаттуу материалдар жана ойлонулган дизайн. Бардык үй-бүлөгө ыңгайлуу шарт түзөт. Евротехстрой биз менен келечекке. Эми калыстар тобу даяр болсо, баарыбыздын жүрөгүбүздү түкүлдөтүп күтүп жаткан мүнөттөргө кезек келди. Силерге сөз кезегин берели, оюнубуздун жыйынтыгын угалы. Кайсыл команда кандай упайга жетти? Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Мына сиздердин бүгүнкү күндөгү алып аткан билимиңер, акыл чөйчөгүңөр, дараметиңер бүгүн ачык даана көрүнүп турат. Бизди аябай кубандырып турат, себеби деңгээл жакшы, мурунку караганда баягы өсүш аябай жакшы болуп келатыптыр, жалпы эле окуучуларда. Анын ичинде мына Аманат тобу менен Мурас тобунун дагы таймашын көрүп отуруп, аябай ыраазы болдук. Өтө тең тайлашкан, өтө тим эле биринен бири калышпаган мыкты окуучулар келиптир. Болгону бирден гана суроодон жаңылып калышты. Мисалы Аманат командасы ошо кыргыз тилден экинчи суроосунан кичине туура эмес жооп берип алышты. Бирок аны ошо боюнча жоопсуз калтырбай, илгиртпей Мурас командасы туура жообун таап кетти. Ошол эле көрүнүш тарых сабагынан Мурас командасы тарых сабагынан биринчи суроого туура жооп бере албай калганды Аманат командасы таап кетип, так жооп беришти. Демек, эки топ аябай бири-бирине куйругулаш, аябай жакын теңме-тең келишти да. Анан мен өзгөчө ыраазы кылганы улуттук нарк деген бөлүмүбүз бар аягында.
ушу улуттук нарыктан башында мурункуларында кичине туура эмес айтышып, жөнөкөй эле сөздөрдү, кыргыздын жөп жөнөкөй күнүмдүк колдонуп жүргөн эле сөздөрүн билбей, таптакыр эле башка нерселерди айтып, же болбосо таптакыр эчтеке айта албай калган учурлар көп болгон. Мен өзгөчө ыраазы кылган улуттук нарыктын 2ден 4 суроосуна тең 2 команда так даана жооп беришти да. Мына биздин негизги максатыбыз дагы ушул. Мына улуттук нарыкты унутпайлы, билимибизди ушул биздин улуттук наркыбыз менен жуурулуштуруп, билимибизди тереңдетели деген максатта. Ошон үчүн сиздерге ийгилик каалайм. Келечекте мындай таймаштардын далайына катышып, жеңүүчү болушуңуздарга биз тилектешпиз. Рахмат. Рахмат. Мына урматтуу окуучулар, сиздердин бүгүнкү тайбашыңыздарды көрүп олтурабыз. Бүгүнкү күндө сиздерди окуткан мугалимдердин деңгээли кандай экендигин сиздерден билип атабыз да. Ушу мугалимдерге ийгилик каалайбыз бүгүнкү күндө. Силердин чечкиндүү жоопторуңар бизди аябай ынандырды. 2 команда тең бул жерде ат салышып, экөө тең бирдей чуркап келгендигин байкадык. Азаматсыңар, силерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым бар болгула. Жалпы катышуучуларга да ийгилик каалайбыз. Ошону менен бирдикте силерге мен бир кичине сунушум бар эле. Балдар, көркөм айтууда, мамлекеттик тилди дагы бир өзүнүн нугунда айтууга салым кошсоңор, мен ушул сунушту берет элем силерге. Рахмат. Рахмат. Саламатсыңарбы, окуучулар, анан телекөрүүчүлөр. Бүгүн быйылкы окуу жылындагы алгачкы акыл таймаш оюну болуп атат. 2 топ тең мыкты даярдыкта келиптир. Жаңы эле окуу жылы башталганына карабастан окуучулар буга чейинки алган базадагы билимин пайдаланып, бүгүн предметтер боюнча суроолорго мыкты жооп бердиңер. Жогоруда айтылгандай бирден суроого жоопсуз калды, бирок ушул учурда атаандаштар ал суроолорду толуктап жооп берди. Бир нерсени баса белгилеп айтып кетиш керек. Жогоруда дагы Нуркан эжебиз айтып өттү. Эң алгач саламдашууда бир аз өзүңөр ушу көркөм айтуудан, саламдашуудан, теледен бир корктуңарбы айтор, ошондой бир сүрдүү болду. Анан жакшы, азаматсыңар, билимиңер мындан дагы өркүндөй берсин, буюрса окуу жылы жакшы улансын, окуу жылдын аягына чейин дагы алган билимиңерди колдонуп, билимиңерди толуктай бергиле. Ийгилик болсун. Анан бул жерден 2 топтун жалпы топтогон упайын айтып өтсөк, 2 топ тең бирдей упайга ээ болду. 155 деген упайды топтошту. Ийгилик болсун. Ошентип, алгачкы оюнубуздагы соңуна келип жетти. Биз калыстар тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Айта кетүүчү нерсе, бул 2 команданын тең упайы биринчи айланпанын соңуна чейин сакталат. Эң көп упай топтогон командалар экинчи турга өтөт. Демек, алардын арасында силер дагы болуп калышыңар да мүмкүн, болбой да калышыңар мүмкүн. Андыктан маанайыңарды түшүрбөй, ушул жүрүшүңөрдөн жазбай, билимиңерди өркүндөтүп беришиңерге тилектешибизди билдиребиз. Бар болуңуздар. Ал эми калыстар тобун да бир жолу эсиңиздерге сала турган болсок, калыстар тобунун төрайымы профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Асанова Мелискан. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигиндеги Улуттук маданий борборунун баш кадиси Молдобаева Нуркан. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев. Ушуну менен балдар, кийинки эфирден жолугушканга чейин деп коштошобуз. Саламатта болгула. Оюндун өнөктөштөрү. Евротекстрой курулуш компаниясы. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги.